Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында 1000 акылечек айымдар 2017 аталышындагы иш-чара болуп өттү. Анда кыргыздын үрп-адаттарына, улуттук баалуулуктарына чоң маани берилди. Ал эми иш-чара улуу эпосубуз Манастан үзүндү айтуу менен башталды. Бул күнү залдын эң алдыңкы орундарында жаланган ак элечек апалар менен айымдардын олтурган өтө сыймыктуу жана кооз көрүнүш болду. Бул аялдардын баш кийими элечекке арналган эң биринчи иш-чара. Алы толугу менен улутубуздун салт санасын, үрп-адаттарын, тарыхын камтыган көрүнүштөр менен өтүп жатты. Алардын бири чачыла болду. Мында залда олтурган ак элечек апалар менен көрүүчүлөргө боорсок, эт жана таттуулар таратылды. 1000 ак элечек айымдар 2017 улуттук долбоору кыргыз элинин коомго жараша өнүгүүсүнө багытталып, улутубуздун улуктарын сактап калуу аракеттеринин бири экендигин уюштуруучулар белгилешти. Бул ааламдашуу процесси, ашыкча динчилдик бизге көп нерселерибизге таасир берип коюп атат. Ошондуктан биз улуттук баш кийимибизди бай мурас катары сактап, муундан муунга берсек, анткени ал ушул ак элечекти дайыма сыймык кылып, ак калпакты дайыма сыймык кылып, кыргыздын ар бир уулу, кызы, энеси кийип жүрсө деген тилек кылганбыз. Биз ошол максаттарыбыздын жеттик деп ойлойм. Айта кетсек, аялдардын баш кийими болгон элечек ак кездемеден тегерете кат-кат болуп оролуп, сала коймо, ээге алмай алдыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал деген аталыштагы негизги түрлөрү бар. Мында улгайган апалардын элечеги жөнөкөй оролуп көлөмдүү болсо, колуктулар кийген элечектин маңдайы саймаланып шурулланат. Иш-чара элдик ыргуу жана бийлер менен коштолду. Апалар менен айымдардын ыйыктыгы, сулуулугу, нартуулугу элибизде дайыма ак элечек менен байланыштырып келебиз. Мындан улам аталган иш-чаранын мааниси чоң экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Уюштуруучулар иш-чараны өткөрүүгө 1 жылдай убакыт даярданышкан. Бирок аны белгилүү мырза меценаттардан тартып, чоң фирмалардын бири да колдобостон, жалгыз гана жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын спикери Ахматбек Гелдибеков өзү байланышып жардам берген. Урматтуу энелер, кыргыздын каада салты, үрп-адаты мына биздин сыймыгыбыз. Эгерде элечекти күндөлүк турмушта энелерибиз, кыздарыбыз кийип жүрсө, аябай эле мындай сүрдүү, сыймыктуу көрүнөт экен. Мына биздин боз үйүбүз, биздин бүгүнкү карындаштарыбыз көрсөткөн каада салтыбыздын баардыгын көрүп отуруп, кыргыз экенибизге ушунчалык сыймыктанып, дагы бир жолу жүрөгүбүз толкундап, күч дем берди. Биз кыргыз эли миңдеген жылдар тарыхы бар элбиз. Ошол үчүн саныбыз аз болсо дагы миңдеген жылдар бою кыргыз катары сакталып келатабыз. Бир гана кыргызда айтат, жет атаны билип жүр деп. Ошол жет атаны билип жүрүү, бул деген ошол биздин тукумубуз уланышына чоң бир жөнөлгө берген ата салты болуп эсептелет. Урматтуу энелер, ар дайым бар болуңуздар. Эч качан көзүңүздөрдөн жаш төгүлбөсүн. Ар дайым маанайыңар жарык болсун. Ар дайым күлкү болсун, той болсун, тамаша болсун. Эненин көз жашына эч бир баалуулуктагы ошого туура келбейт. Бейиш эненин тапанында деп бекер айтылбаса керек. Биз азыр башка баалуулуктарга сыйынып, башка нерселерден ушул Алла Таалам келечекте бейиске чыгарсын деп үмүт кылат жана башка кылабыз. Биз качан гана 9 ай толготуп көтөргөн, андан кийин бутуңа тургучаң жөлөп, багып көтөргөн энелерди мойнубузга отургузуп көтөрүп жүрсөк, ошол бала, ошол кыз келечекте бейишке чыгат деп айтылат. Ар дайым бар болуңуздар. Ушул майрам Кудайым буйруса салттуу майрам болсун. Калпактар деп ушул жерге чыккан энелер дагы биринчи ата деп, эркек деп айтып атасыздар. Бул да биздин салттуулук, баалуулугубуз. Ар дайым эркек башында болгон бирок энелер колдоп, коштоп, негизги кызматты кылып жүргөн энелер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен аябай сулуу, аябай көркөмдүү, аябай сүрдүү энелерди ушундай көрүп туруп толкунланып атам. Ар дайым башыңыздардан ак элечек түшпөсүн. Колуңуздардан бакталай түшпөсүн.
келе жатқан байрағыңыздарга чоң рахмат. Улуттук баалуулуктарды баалап элечекти даңазалап апаларыбыздын улуулугун көтөрүүнү терең түшүнүп иш-чараны колдогондугу үчүн Ахматбек Келдибековго залда олтурган ак келечек кийген миңден ашык апалар ак батасын беришти. Мамлекеттик деңгээлде да бир топ каттарды кайрылганбыз, чоң мобилдүү компанияларга да кайрылганбыз, бирок бул улуттук долбоор болгондон кийин эч ким колдоо кылышкан жок. Ушу 3 күн мурун биз Азаттык радиосунда чыктык эле, ошол жерден Ахматбек Келдибеков мырза бизге байланышып, ушундай жакшы идея көтөрүп атсыңар, эмне жардам керек, мына ушундай нерселерди биз колдошубуз керек деп өзүнүн чын жүрөгүнөн жакшы ниетин билдирди. Биз абдан кубандык. Анткени жүрөгүндө мекенчилик сезими бар адамдар гана мындай шакты кыла алат депчи. Телеканалдардан дагы, радиолордон дагы, баягы интернет баракчаларынан да биз кайрылып атканбыз. Көп жерлерге кат жазылган, бирок жолу келген эмес. Анан ошо 2 күн убакыт калганда ошо кыргыздын мыкты жигити, элдин уулу десек да жаңылышпайбыз. Ошо Ахматбек Келдибеков агабыз өзү бизге байланышып, бизге баягы колдоо көрсөтөйүн деп колун сунду. Биз терең ыраазычылык билдирет элек. Ушундай Ахматбек мырзага окшогон кыргыздын бучак асап мырзалары көп болсун. Ушундай жигиттер көп болот го деп ойлойм мен. Эми колдош керек да бул энени. Эне дегенде энеден чыккан элдин баары. Эненин табанында бейиш дегендей энени сыйлаш керек. Менче ойлойм жигиттер чыгат депчи. Анан эми майрамыбыз майрам кылансын. Келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен апаларды, эжелерди, сиңдилерди Кудай кут кылсын. Ушу майрамга рахмат. Talimlerimizi alışsınca büyük yaşlar, beşiklerine baldarımız bölünsün, ak kalpak, ak eleceklerimiz eğreysiz göğüsün. Ak kalpak, ak eleceklerdi giyeriçe, törelerek muğumlarımızla dağı muras kılıp vereriçe. Halkıma benim kağlarım, halkımdan olsun tencilik, ayık öldük benim tencilik. Birimlik olsun elimde, aparatlardan saklanıp, kutlanıp dursun eli yerlerinde. Amin. Barkırat ilat nariste, törölseken dep dileyim, Kırgızdın uçu uzarıp, köyseken dep dileyim, can dünüsü adamdın, bayılseken dep dileyim, arıulanıp tazarıp, nur bolseken dep dileyim, tündük düştük bölünböy, bir bolseken dep dileyim, nasihat söz aytkan atalar köp bolseken dep dileyim, meringe tolgan eneler aman bolsun dep dileyim, uğul kızdın urmatın körüşseken dep dileyim, ülgü bolup urpaka jursek eken dep dileyim, arı tilek akbaka kabul bolsun dep dileyim. Amin. Мен келечек энелер иш арасында катышуучусу болдум. Бул жакка катышып, биздин апаларыбыз элечек кийгенин көрүп абдан кубандым. Анан ушундай иш-чаралар көбүрөөк өтсө, ошону каалайт болчумун. Ушул майрамыбыз куттуу болсун жалпы элибизге. Ушу келе жаткан апалардын, кыздардын 8 март майрамы менен жалпы куттуктаймын.
элибизге тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун, бала чака аман болуп, энелердин көз жашы төгүлбөсүн, жамандык болбосун, асман ачык болуп, жакшылык болуп, заманыбыз оңолсун. Бүгүнкү ушул майрамда миң элечек энелердин күнүндө энелерге кааларыбыз бул узун өмүр, бакыт жана мыкты ден соолук. Руханий тарбиялык идеологияны туу туткан уюштуруучулар кече белгиленген эркектердин баш кийими ак калпак күнүндө эле ак келечек күнүндө коомубузда салттуу киргизүүнү көздөшөт. Мындан улам кыргыз апаларынын коомдогу статусун бекемдөө багытындагы иш-чаралар өлкөбүздүн башка аймактарында да улана тургандыгын билдиришти. Алгачкы жолу өткөн 1000 ак келечек айымдар 2017 улуттук долбооруна арналган иш-чаранын соңунда коомубузда өз эмгектери менен айырмаланган апаларга алтын диплом жана төш белгилер берилди. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.